Bir бай киши курбандык чалам деп ниет кылып базарга жөнөткөн. Базарга барып, эң жакшы кочкордон тандап, семизинен бүт жагын карап, аябай жакшынан карап, кымбатынан тандап алып. Анан дагы жумуштары болуп, базарда кармалып, бир таксист портерге салып туруп, үйүнүн адресин берип жөнөтөт дагы, аялына чалып коет экен. Мен кочкордо жөнөт, тосуп алып, айрап коет экен. Анан эле бир маалда аял чыгып карап турса, баягы таксист айдап келип туруп кошунасынын үйүнө токтойт экен да. То есть бир үй адашып калат экен да. Анан кошунасы болсо аябай кедей экен. Анан кошунасына үйүнө алып келип өтүшөт экен, мынакей силерге койду салып жиберди. Курбандык чалап турбайбы? Ошо силерге деп берди. Жетип кой деп мага айтты десе, аябай сүйүнүп баягы үйдүн ээси кедей болчу да карачы. Балдар маған айтат экен, мына Кудай жалгады. Атайын соолуп үмүт эткөн бирөө курбандык чалгада берип жиберипти дейт. Десе, аялы карап турат да анычы. Ал байкайт экен, что адашып калбаш керек депчи. Бирок унчукпайт экен да. Мен барып көңүлүм сындырбай, шагын сындырбайын депчи. Анан түштөн кийин күйөөсү базардан келсе, кой жок. Анан койгон экен. Кой берген жок. Кандай жат? Такси келди, коштун үйүнө түшүrdү дейт. Койдучу. Ал эми өздөрү муктаж болсо, же ичимде бирөө берип жиберди, же сиз жөнөттүңүзбү деп билбегендиги үчүн мен койду алган жокмун экен. Десе баягы бай да өзүчү ниет түзөткөн. Аллахым, эгерде ушул курбандыкка чала турган малым сен үчүн болгон болсо, мен анда аны кайра кайтарбайм дейт. Садака чыктым дейт амчы. Анан эртеси күнү кайра базарга жөнөткөн. Эрте барат экен базарга. Караса эле койлорду чүйрүп атат машинеден. Анан бир семиз койду көрөт экен, анан сурайт экен, коюңуз канча дейт. Десе, баасын айтат. Анан баа берет экен коюначы. Ушунчага бербейсизби десе, айтат экен, жана сатуучу айтат экен, мен үйдөн чыкканда ниет кылгам дейт. Аллахым, ушул менин коюма биринчи кил соодалашкан болсо мен ошого садака берем деп тыйын албайм аны. Айтат экен, сен мага биринчи келип сурадың могу койду, мен сага ушуну садака кылып берем дейт. Мен толтура коюп келдим дейт. Семиз сонун кой. Кандай кой экен? Семиз сонун койду бесплатно, акысыз берип турат экен да. Демек, кара ушул жерден байдын ниети Алла үчүн деген, мен Алла үчүн бердим деген, кошунасы кедей болуп муктаж болгондо бер салды, Аллах Таала буга эртеси күнү кайра бекер кой берип койбоду. Шундай? Алла Таала ушуну беришин. Мына ошондуктан иншалла биз да ниет кылайлык. Кудай буйрса, курбандыкка чалганга, жана кимдеген курбандык чала турган болсо, иншалла Аллах Таала мага соолук сыйлыктарын толугу менен берген болсун.